Assalamualaikum bizning kanalın подписчиктері жана көрөрмандары. Biz кезектеги сатылуучу жерге келдик. Bunun локациясы кайерде десеңиздер, мына жактан келгенде Апшыратадан Көкжар тарапка карап кеткен жол мынабычы. Ошол жактан Апшыратадан келген жол. Ал бул жагы болсо, мына жактан Көкжар тараптан келгенде Тешикташ деген жактан келгендеги тарап ушул жак. Ошол жерде мына ушул жер сатылат. Сотиги 55 сотик экен. Бул жер кимдики десеңиздер, өзүбүзгө кыргызга белгилүү болгон аз көз өтүп кеткен Калмамак Балбан деген агабыздын жери. Ушул 55 сотик экен. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой дарактын ар туру бар. Терек бар экен. Алма бар дейт. Суусу кенен өдө жагында лотоктор бар. Лоток менен суу келет. Азыр мынакей да ичтерин да көрсөтөбүз сиздерге толук маалымат болуш үчүн. Анан мына жерде көпүрөк болгон. Ушунча көпүрөктөрдү алып кетип, ушул көпүрөк туруп калган эди. Андан кийинки сел келип ушул көпүрөктү алып кетти. Кимде ким ала турган болсо, мына ушуну кайрадан восстановление кылып алса болот. Машина менен нары бери өткөнгөчү күчүңүздөргө, каражатыңыздарга карап туруп. Анда биз ичтерин көрсөтөлүк анда бактын ичине. Мына жерден киресиздер. Бак чоң тууганда. Анда алмалар пышып турат. Бул жерде 100дөн ашык терек бар окшойт. Мен чагымдачы. Бул жактарда талдары бар. Кимдир бирөө алып ушул жерде бизнес багытында иштесе дагы бизнеске ылайыктуу жер экен. Мана теректер дагы чоңоюп калган теректер. Көрүңүздөр. Эң кичинеси ошол бир салар, чоңдору 2, 3, 4 тостун түшө турган теректер дагы бар экен. Мына жерде отундары менен ээс айтат, бардык документтер бар дейт, кызыл китептери бар дейт. Кимге кызык болсо, астындагы телефон номерлери менен байланышып, ээси менен баалашып, кеңешип алсаңыздар болот. Бул жерге туугандар кароо керек, өтө жакшы. Ошол өйдө жагыдан көрүнүш. Документальный 55 сотик болгону менен аз-маз ашчасы менен бул жерде 60 сотик ашыгыраак чыгат экен. Мына лотоктон бери жагы. Алмаларды путап, жакшы бир мехир коюп дегендей. Жакшы караган болсо ушул жерди мен максатта болсо да иштесеңиздер боло берет. Биз мана жагга барган жокпуз азыр. Спутниктен дагы көрсөтөбүз сиздерге. Основной жерлерин тартып койгонун туура чечтик. Şu tuğanlar. Mana жагы. Mana. Бул жактан жамгырдын суулары түшөт да, мына жерде көлмөк болот экен мына. Мал алга жакшы иче турган жерлер. Бул тарабы болсо мынабы. Көкжар тараптан келген жактын чек арасы ушул жерде экен. Мынакей. Чегара ушул жер. Жогоруда видеода көргөнүңүздөрдөй бул жерге жакшы
көңіл қойып іштейтін адам болса ашық шашақтарды алып мына жерде. Мына жерде тегіздей екен. Вообще ошол жаққа жерде 200 ашық метр шығады екен. Ушул туғандар кимге қызық болған болса, астында телефон номерлерін қойып қоябыз. Иесіменен байланышып, документациясыны башка жок оны ошол иесіменен сүйлөшүп, жақсы аласыздар. Мына главный ход туғандар. Ушул жерден жана мен айткан жерден көпүрөнү кылып, мына жакта тегиздеп, шагал төгүп, стенка кылса дагы болот. Стенканын ар жагы кылса дагы болот. Ушул төмөндөгү номерлерге байланышып, иеси менен сүйлөшүңүздөр туғандар. Биз ушуну менен кыскача ролигибизди аяктадык. Могу жер мына асфальттан келгенде жанагы айдын айткан көпүрөктө. Кааласаңыздар көпүрөк кыласыздар, кааласаңыздар мындай чыгып туруп, мындай кое турган месте кылбасаңыздар дагы болот. А так ана жакта мындай түшкөн жол бар. Машина жол бар. Ушул сиздерге баасы ээси менен сүйлөшүп келишимдин негизинде